Кыргыз тилинин жаралуу тарыхы. Ар бир элдин тили, дини, мамлекети жана жаралуу тарыхы болот эмеспи? Андыктан улуттун улуулугун даңазалап турган кыргыз тилинин жаралуу тарыхына сарасеп салып көрөлү. Кыргыз тили деген жалпы түшүнүктүн мазмунун, анын жеке өзүнүн азыркы, байыркы мезгилдердеги абалын аныктоодо тарыхка кайрылууга туура келет. Байыркы Кытай дил баяндарында, тактап айтканда биздин заманга чейинки экинчи кылымдарда эле кыргыз эли, кыргыз мамлекети, кыргыз тили деген түшүнүктөр кездешет. Тилдин тарыхый өнүгүшүнүн бардык этаптарында анын жазма түрүндө сакталып калбагандыктан, аны башка тектеш тилдер менен салыштыруу аркылуу гана чындыкка жетүүгө болорун изилдөөлөр тастыктайт. Изилдөөчүлөр кыргыз тилинин өнүгүү тарыхын 3 чоң этапка бөлүп карашкан: байыркы, орто жана жаңы мезгил. Байыркы мезгили 7-12 кылымдарды ичине камтып, кыргыздардын Енисейден батышты көздөй жер которуп, Иртыш дарыясынын аралыгындагы аймактарга акырындап жайгашкан убактарын ичине алат. Орто мезгили 13-14 кылымдарды камтып, бул аралыкта кыргыз урууларынын бир бөлүгү монголдордун сүргүнүнүн натыйжасында түштүк Алтайды көздөй көчүп, жергиликтүү Алтай урууларынын тилдеринин таасирлерине дуушарланып калган учурду камтыйт. Ал эми 3-чү жаңы мезгили 15-16 кылымдардан тартып, элибиздин Енисейден батышка жылып отуруп, Тянь-Шаньга көчүп келип, андагы жергиликтүү уруулар менен аралашкан мезгилин камтыйт. Алардын тилдик өзгөчөлүктөрүн өзүнө сиңирип алуу менен азыркы кыргыз жалпы элдик тили калыптана баштаган. Мына ошентип канча кылым кессе да, канча өзгөрүүгө дуушар болсо да, жок болуп кетпей бүгүнкү күнгө чейин сакталып, бизге чейин жетип келди. Мындан туура 32 жыл мурун, тагыраак айтканда 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз ССРнын Жогорку Совети Кыргыз ССРнын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алып, кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болгон. Ошондон бери бул күн өлкөбүздө мамлекеттик тил майрамы катары белгиленип келет. Андыктан бул күндү улуу майрам деп айтууга толук негиз бар. Анткени ар бир улуттун өзүнүн ыйык өзгөчөлүктөрү болот эмеспи? Алардын эң башкысы бул тили. Бүгүн тилин жоготкон эл эртең элдүүлүгүн жоготот. Демек, тилибизди көздүн карегиндей сактап, улам байытып, өнүктүрүп, өстүрүп туруу ар бир кыргыз атуулунун ыйык милдети. Tili жаралып көкө теңир таңынан, адамзаттын төлөтүнө